Жогорку кеңеш Кумтөр кенин убактылуу башкарууну Кыргыз өкмөтүнө берди. Муну менен катар компаниянын ишмердүүлүгүн текшерген мамлекеттик комиссиянын иш мөөнөтүн дагы 3 айга узарды. Канадалык ишкана Кыргызстандын экологиясын талкалоо менен бирге Сыр-Дарья жана Аму-Дарьянын төмөнкү агымында жайгашкан өлкөлөрдүн кызыкчылыгына да каршы иштегендиги белгиленди. Канадалык компания экологияны бузуу менен бир гана Кыргызстандын эмес, Сыр-Дарья менен Аму-Дарьянын төмөнкү агымында жайгашкан өлкөлөрдүн кызыкчылыгына да каршы иш жасашууда. Маселе парламент төрагасы тарабынан көтөрүлдү. Вопрос нужно смотреть еще шире. Транс-чек аралык дарыяларды булгаган үчүн Центрагол компаниясынын жоопкерчилигин кароо керек. Ушунун баарын эсептеп чыксаңыздар, бул маселе биз ойлогондон дагы кененирээк каралышы керек. Анткени мөңгүлөрдүн талкаланып, суу ресурстарынын булганышы биздин мамлекетке гана эмес, коңшу өлкөлөргө да зыянын тийгизип жатат. Доонун көлөмү кыйла көбөйөт деп болжолдой алабызбы? Возможно, эта сумма в разы увеличится. Можем предполагать. Экология жана климат боюнча комитеттин төрайымы Динара Кутманова коюлган доо айтылып жаткан цифрадан дагы көбөйүшү мүмкүн экендигин билдирди. Есть превышение в воде. Экологияны бузган эки факты боюнча талдоо жүргүзүлүп жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинде суу ресурстарын булгаганы үчүн айыптар каралган. Эгер компаниянын айлана чөйрөгө зыян келтиргени тастыкталса, тиешелүү чаралар көрүлүүгө тийиш. Айтам да, но мы можем еще подавать. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров экологиялык мыйзам бузуулар, мөңгүлөрдө таштандыларды сактаган үчүн аталган компанияга канча каражаттагы доо коюлгандыгын түшүндүрдү. Экологиялык боюнча зыянды соттун чечими менен 261 миллиард сомдон ашык, же доллар менен 3 миллиард 86 миллион доллар доону биз коюп атабыз. Салык боюнча биз 1 миллиард 166 миллион долларлык салык претензияларыбызды берип, ушунун тегерегинде туруп атабыз. Жалпы 4 миллиард 250 миллион долларга жакын дообуз бар. Эксперт Теңиз Бөлтүрүк, эгер Центрагол компаниясы Канадада, Кыргызстандагыдай иштесе, аны эчак жаап коюшмактыгын белгиледи. Мен юристтерге жана сандарга ишенем. Мен ал жакта иштегем. Декабрда баргандай эмне болуп жатканын көрдүм. Мыйзам бузуулар ого эле көп. Канадада болсо аны эчак жаап коюшмак. Кумтөр Голд компания ушунча жылдан бери бийликтин уруксааты, колдоосу менен гана иштеп келген. Кумтөрдү иштетүү Кыргызстанга убактылуу өтсө, адистер кенди 24 саат бою иштеткенге даяр экендиги маалымдалды. Биздин милдет эми Кумтөрдүн калган потенциалын өлкө үчүн, өлкөнүн граждандары, келечек муундар үчүн иштетүүдө турат, жана ошого күрөш керек болсо согуш дагы башталды. Жыйынтыгында жогорку кеңеш Кумтөр кенин убактылуу башкарууну Кыргыз өкмөтүнө берди. Макул 91, каршы жок, бар 91. Сунуш өттү, чечим кабыл алынды. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо министри Алмамбет Шыкмаматов Кумтөр менен келишимдер коррупциялык механизмдерди колдонуу менен түзүлгөн деген далилдер бар экендигин жар салды. Эл аралык нормада мындай деп жазылган: коррупцияга эч ким аралашпаш керек. Коррупцияга аралашкан эл аралык компаниялардын бардыгы менен биз дос эмеспиз, алардын укугун коргобойбуз. Жалпак тил менен айтып атам. Ошондой эреже бар. Эл аралык эреже бар ошондой. Бизде мына 2003, 2007, 2009, 2017 бардыгы ушул коррупциялык бармак басты көз кысты менен чечилип келген. Ага биздин далилдер бар. Ошондой эле ал Кумтөр маселесин Кыргызстан маданияттуу жол менен чечүү аракетин жасап жаткандыгын да кошумчалады. Билесиздерби, 2050-жылы көмүр казууну токтотот дүйнө жүзү. Дүйнө жүзүнүн 100 жылдык планын караганда, алар ошо экологиядан коркот. Жер оңунан чыгып кетпесе экен, жер экологияны бузуп албаса экен деп. Ошондуктан экология эң биринчи маселе. Ошондуктан бүт дүйнө жүзү экология үчүн күрөшөт. Экология боюнча дагы биздин утуп ала турган мындай абдан көп шансыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ушундан кийин эле инвестор качып кетет деген мен буга таптакыр кошулбайм. Инвестор тескерисинче, инвесторлорго бул дагы кичинекей бир үлгү болуш керек да. Кыргызстандын экологиясын бузбайлы. Экинчиден, коррупцияга такыр аралашпайлы деген өзлөрүнө алтын эреже болуш керек. Анткени мындай болсо акыры жүрүп жаман болот турбайбы деп. Аларга дагы биз үчүн дагы бул өрнөк, сабак болуш керек.
Канаданын тышкы иштер министри Марк Гарно менен чакан ишкерлик, экспорт жана эл аралык соодан өнүктүрүү министри Мэри Ын Кыргызстандагы Токен тармагындагы акыркы окуяларга тынчсызданганын айтып, биргелешкен билдирүү жасашты. Биз Кыргыз Республикасынын парламенти 17 майдагы кезексиз жыйынында Сентара Голдко көзөмөл жүргүзүү үчүн Кумтөр Голд компаниясынын тышкы башкаруу киргизүүгө өтүү тууралуу чечим кабыл алганына, ошондой эле Кыргызстан көптөгөн эл аралык активдер менен канадалык компаниянын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүгө жетише турганы боюнча билдирүүгө таңданып турабыз. Бул Кыргыз Республикасына түз келген чет өлкөлүк инвестицияларга узак убакытка залалын тийгизиши ыктымал деп айтылат алар тараткан маалыматта. Канада чет өлкөлүк инвесторлор менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ортосундагы бул талаш бирге иштешкен тараптар үчүн ачык айкын чечилбегенине таңданганын да билдиришкен.